Эмнеге мен чечинбешим керек? Эмне үчүн чечинесиз? 3 саатта мен машиналуу болдум деп айта алам. Жакшы. Адамдын жашоосун өзгөртсөк болот. Менин жашоомду сиздер кантип өзгөртүп кое аласыздар? Ошондо өзүмдүн 2 миллиондон ашык карызымдан кутулдум. Демек чечинсең эле сага миллиондор келет экен да? Кыздар өзүнүн атасына окшош эркектерди издешет. Бул Гүлзат Мамытбекти тууроо эмеспи? Ошол жигит тандап жатканда именно бизге кайрылып көрсөңүз 2,5 жылда канча адамдын жашоосун өзгөрттү? 10 миңден ашуун. Кыргызды тургузуп аткан именно Гүлзат Мамытбек. А жылуулукту кантип тапсак болот? 90% сүйүү деген эмне экенин билбейбиз. Өзүңүздүн чечингениңиз дагы бар экен. Сиздин азыр чечинип атканыңызды көрүп жолдошуңуз эчтеке дебейби? Мисалы үчүн жолдошуңуз тыйбайбы? Салам Солоту YouTube каналыбыздын жалпы катталуучулары бүгүн өзгөчө маек болуп алдында турат. Андыктан жалпыңыздарды дал ушул маекти көрүүгө чакырабыз. Негизи эле жыл жаңырганда адам өзүнүн карыздарынан кутулуш керек, өзүн дагы тазартыш керек, жан дүйнөсүн дагы башкача бир багытта үндөп, өзүнө өзү ишенүү көбүрөөк артыш керек. Бүгүн биз дал ушул темада келген коногубуз дагы өзгөчө маек куруу алдында турабыз. Кыргызстандагы номер 1 кванттык психолог Гүлзар Жусупова эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Аябай сонун көрүнүп атасыз. Рахмат. Келиңиз эже. Жалпы элди алгач эле жаңырган жаңы жыл менен куттуктайлы. Андан кийин буйруса маектерди баштайбыз. Салам кыргыз элим, сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ар бириңиздерге жүрөгүңүздөргө сүйүү, жөнтөңүздөргө акча калып кетмекчимин, кыскача эле. Жакшы. Негизи эле дал ушул акча дегенде эле биз карыздарды ойлойбуз, акча табыш керек. Биздин күнүмдүк жашообуз дал ушундай менен өтөт да. А башка өзүбүздү сүйүүгө, өзүбүзгө убакыт бөлүүнү кээде экинчи орунга коюп коебуз. Бүгүн сиз менен дал ушул теманын багытында сүйлөшөлү эже. Алгач эле кванттык психолог бул ким? Ал Кыргызстанга эмне себептен Кыргызстанда бул тема бизге керектүү дегиле? Ошол боюнча айтып берсеңиз эже. Албетте, кванттык психология деген эмне? Биз жөнөкөй психологияга караганда энергия менен иштейбиз. Күч кубат деп коебуз кыргызчасы менен, бөлүкчөлөр менен. Анан жөн гана көйгөйлөрдү сурап койбостон ошону терең изилдеп трансформация кыласың деп айтканда өзгөртө алабыз. Жакшы. Адамдын жашоосун өзгөртсөк болот. Кантип өзгөртөсүздөр? Мисалы үчүн менин жашоомду сиздер кантип өзгөртүп кое аласыздар? Эгерде өзүм аракет кылбасам. Албетте өзүңүздүн аракетиңиз да керек. Адамдын жан дүйнөсү аркылуу толук менен өзгөртсө болот. Мисалы, бизде азыр аябай популярдуу болуп атат разбор деп, билесиздер. Разбор мисалы сиздин сезимиңизди башка фигура деп коебуз, ошол фигуралар аркылуу билип алсам болот. Вот сиздин эмне болуп атат, кимди сүйүп калдыңыз, же болбосо да кандай деген сыяктуу именно мисалы карыз проблемасы менен келсе, эч эле болот азыр элдерде аябай көп. Карыздарынан кутула албай эле канча жылдан бери улам кайталанат. Кандай десем, баш менен жер катса дагы карыздан кутула албай эле кайра баягы чуңкурга түшө берет, Ошондо мисалы келет. Мен ушул карызымдан кантип чыксам болот, деги кутула албай койдум деп. Көбүнчө себептерин таба алышпайт. Ар кандай окууларды окушат, аффирмацияларды да, жанагы медитацияларды жасай беришет, бирок результат болбойт да. Ал эми разбордо ошонун именно себебин таба алабыз. Эмне үчүн карыз, эмне үчүн? Вот ошол карыздын себебин таап туруп, ошону түп тамыры менен жууп салганда гана адам толугу менен бат карызынан кутула алат. Бул толук мүмкүн. Демек эже өзүңүздүн башыңыздан ушул нерсе өтсө керек. Карыздан кутулууга жардам берген адам болгонбу сизге дагы? Албетте болгон. Мен дагы ушул психологияга именно карыз аркылуу келип калганмын. Мен дагы карыздарым толтура болчу. Мен дагы болчу эмесмин, себеби менде да улам кайталанып эле, вроде бы баары жакшы. Бирок 5-6 жылдан кийин дагы да ошондой карызга түшүп калган убактарым болгон. Мен негизи психологияны 2012ден бери почти 10 жыл болду изилдеп келе жатканыма. Бирок терең окуп көргөн эмесмин. Мен ойлошум, мен акылдуумун, мага психологдордун кереги жок. Мен өзүм жардам бере алам деп. Бирок чынында жардам бере алган жокмун. Качан өзүм терең окуп, именно официалдуу академияга тапшырып окуп баштаганда гана ошондо өзүмдүн карызымдын себебин түшүндүм. Ошондо өзүмдүн 2 миллиондон ашык карызымдан кутулдум. Ошондон кийин гана азыр мына Кудай буйрса элдерге жардам берип келе жатам. Именно карыз боюнча бизде результаттар абдан көп. Мисалы үчүн 2 миллион карызды канча убакытта сиз кутулуп бүттүңүз? 2 миллион карызды мен 1 жылдын ичинде кутулуп бүттүм, а 2,5 жылдын ичинде мен элитка квартира алдым, трехкомнатный.
Андан сырткары жолдошум экөөбүз 2 машина алдык. Анан жакында эле, прям кече жакында эле, буквально 1 айдын ичинде мен машинамды алмаштырып жатканмын, бирок машинамды күтүп аткам, улам эртең келет, бүрсү күнү келет деп машинам келбей, 1 айдан ашык созулуп жаткан. Анан өзүм разбор жасадым. Разбор жасагандан кийин именно так эле мен чыгарган фигуралар азыркы мен мага келген машинаны толук сүрөттөп айтып беришти. Ошол өзүмдүн разборумдан кийин мага машина 3 сааттан кийин келди. 3 саатта мен машиналуу болдум деп айта алам. Мен кеттим болду. Иштейм. Демек, бардык нерсенин бул бат болушуна жардам берет экенсиздер да. Мисалы үчүн дал ошол кванттык психологдор атайын түгөй тандоодо дагы жардамы көбүрөөк тиет деп айтып калышат. Мисалы үчүн мен деле түгөйүн таба албагандардын катарын толуктайм да. Эмне кылып кайтып тапсам болот өзүмдүн кыялымдагы адамды? Туура суроо бул дагы эң сонун суроо. Мындай болот да, көбүнчө кыздар өзүнүн атасына окшош эркектерди издешет. Подсознательный жан дүйнөсү менен өзүнүн атасын издей беришет да. Себеби эмнеге? Көпчүлүк кыздар өзүнүн атасынан мээрим алган эмес. Ошон үчүн өзүмдүн атама окшош болсо, өзүмдүн атам бере албаган мээримди ошол жолдошумдан алсам деген сыяктуу подсознательно ошол атаны издей берет. Көпчүлүк учурда вроде бы башында баары жакшы, а бирок бара-бара эмне болот? Так эле атасындай же болбосо апасынын жанагы характер, эмне деп коет, кыял жоругу болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз түгөй издөөдө жакшылап издешибиз керек. Тактап, изилдеп, ата теги кандай, жан дүйнөсү кандай, ал психологиядан түшүнүгү барбы ал адамдын, себеби азыр жаштар ар кандай. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Жакшылап изилдешибиз керек. Мисалы үчүн адашып калгандарчы, ал кандайдыр бир психологиялык сабагы жоктор же болбосо тандоодон адашып калгандар эмне кылса болот? Сизге кайрылып, мисалы жардам бересиз да? Ооба, ошол жигит тандап жатканда именно бизге кайрылып көрсөңүз, мисалы 2 вариант бар. Ооба. Жигиттерден. Да. Ошол 2 варианттарды сиз келип айтасыз. Атын мындай, мындай, мындай. Ушул төртөөнүн мисалы кайсынысы мага туура келет? Кайсынысы мага туура келет десеңиз, именно ошол фигуралар аркылуу да, ошол сиз айткан балдардын ар бирисинин кыял жоруктарын, жашоосун, ниеттерин билип алсак болот. Сизге туура келеби же келбейби? Кээде төртөө тең сизге туура келбей да калышы мүмкүн. Анда дагы 1 жыл каласың дейсиз. Бир аз көтөгө туура келет. Ошон үчүн диагностика кылып алганыңыз эң сонун. Эже мисалы үчүн азыр бизди көрүп жаткан көрөрмандардын ичинде эми ушул азыр тандоого жардам берем деп жатат, бирок баалары кандай, каяка кайрылабыз дегендер болуп калсачы? Ошол тоодер жеринен эле айта кетсеңиз. Гүлзар Мастер Разборов деген Instagram бар, TikTok'то бар, Гүлзар Жусупова деп жүрөт, ошондой эле YouTube каналыбыз дагы бар, Гүлзар Жусупова. Бардык жакта эле Гүлзар Жусупова деп чыгабыз. Жана ошондой эле бизде официалдуу налог төлөп, как положено офис ачып койгонбуз. Ошол офиске барып деле кайрылсаңыздар болот. Бирок алдын ала сөзсүз түрдө жазылыш керек. Разбордун баасы 7000ден жогору турат. Себеби бул разборго өтө чоң энергия коротулат. Бир убакта эле таап койсо болот же кандайдыр бир убакыт кармайбы бул? Эмнени? Мисалы үчүн разбор кылганда канча убакыт кылыш керек? Кээде айтып коюшат 3 күн кылыш керек же болбосо 1 айга чейин созулуп кетиши мүмкүн, э? Бир разбор 1 сааттан 2 саатка чейин гана созулат. Ар бир адамга ар кандай индивидуалдуу, бир адамга бир разбор жетсе, бир адамга бир разбор жетишсиз. Бир адамга 5 разбор керек болушу мүмкүн, 10 разбор керек болушу мүмкүн. Биринчи разбор бүткөндөн кийин уже дагы канча разбор керек билинет. Жакшы экен. Демек, биринчи барып кайрылып көрүш керек экен. Кыргызстанда дал ушул тармакка кызыгып кайрылгандар көп элеби же азыр? Сиздерге? Көп, ооба, айрыкча мамиле жана карыз болгон адамдар абдан көп кайрылышууда. Чынында эле көйгөйлөрүн чечип жатышат. Бир мисал келтирип кетейин. Жакында эле 59-60га жакындап калган эже банкка үйүн тартырып ээр алдында турган экен, как раз кредит алып үй алган. Анан кредиттин проценти өсүп кетип, үйүн тартып алмак болушкан. Андан дагы 2 эсе акча төлөйсүң деп айтып жатышкан. Ал эже болгону 2 разбор алды. 2 разбордон кийин баягы соттошуп, уже соттон кат келе баштаган экен. Үйүңдү уже бошотуп кой, үйүңдөн чык депчи. Мен айттым, ошол разбордон именно бизде билинди, что башка адвокатты алмаштырыш керек деп чыкты да. Айттым, адвокатыңызды алмаштырыңыз, адвокатты алмаштыргандан кийин сизде баары жакшы болот деп. Чынында адвокатын алмаштыргандан кийин эле
2 айга жетпей эле толугу менен баягы 35 000 доллар карыз болуп калган экен. 35 000 доллардын жарымын кесип салды дагы өзүнөн өзү ошол примерно бир 20 000 доллар төлөдү. Ошол 20 000 эмес, эгер чын айтканда 20 000 сому да жок болчу, ошол 20 000 доллар деле өзүнөн өзү келип эле карыздан толук кутулуп, үйүнөн эч жака чыкпай жашап калды. А үйү болсо примерно 100 000 долларлык үй болчу экен. Демек дал ушул мисалы үчүн кредит алгандардын деле бул жумушсуздук деген маселеден улам келип чыккан нерсе да, жумушу жок же болбосо жумушундагы айлык майнасы аздан дагычы. А сиз дагы дал ушул жумуш табууга дагы кандайдыр бир жардамыңызды көрсөтө аласызбы мисалы үчүн? Ооба, эмне үчүн адамдар жумуш таба алышпайт бизде психологияда именно предназначение деп коебуз. Ар бир адамдын өзүнүн миссиясы болот да. Адам качан өзүнүн миссиясын таба албайт. Качан өзүнүн атасын кабыл албаганда, ата тегин кабыл албаганда дагы өзүнүн ордун таппай эле улам тияка иштейт, акчасы берекесиз болот, бияка иштейт, карыз болуп калат, тияка иштейт, мамилеси келишпейт, ошентип эле ордун таба албай жүрөт. Качан ата текти кабыл алганда, өзүнүн атасын кабыл алгандай ордун таап, акчасы берекелүү болуп баштайт. Ошол жактан да биз жардам беребиз. Жана карыздын дагы өтө көп себептери бар. Эгер кааласаңыз, кененирээк айтып берем. Келиңизчи. Кененирээк ооба, уккум келип атат. Карыздын себептери. Карыздын себептери негизи өтө эле көп. Мен бир 5-6 мисал кылып кетейин. Себеби разбордо ошол карыздын себептери аябай көп көрүнөт да. Мисалы бир адам келип, мен карыз болуп калдым, ошонун себебин таап бер десе, бир разбордон бир 2-3 себеп даже чыгып калышы мүмкүн. Карыздын себептери эң биринчи бул күнөөлүү сезимдер. Качан биз өзүбүздү күнөөлүү сезгенде, мен мындай кыла албай калдым, мен мындай жашоого жете албай атам, тигинте албай атам деп өзүбүздү күнөөлөй бергенде карыз болобуз. Биринчиден. Экинчиден биз качан ата энебизди бага албай калдым да, мисалы, ошентип карыз боло беребиз го? Карыз сезимдер деп коет да. Апамдын ак сүтүн актай албай калдым, атамдын агым кегин актай албай калдым, мен аларды багышым керек болчу деген сыяктуу карыз сезимдер болот. Ошондо дагы именно биз карызга батып баштайбыз. Эмнеге? Себеби бизди ата энебиз ошондой тарбиялаган. Сен чоңойгондо мени багасың деп айтышат. Билесиздерби? Кыргыз элибизде именно кичинекейибизден эле ошентип чоңойтот да бизди. Ооба, баланы ошентип, ошондой максатта төрөп, ошондой максатта чоңойтушат. Чоңойгондо мени багат дейт да. Көрдүңүздөр, ошондо дагы айрыкча азыр ушул поколениеде карыз болгондор аябай көп. Себеби баарыбыз ата энебизге өзүбүздү карыз сезебиз. Көрдүңүздөрбү? Үчүнчүдөн, балалуу, чакалуу, 30-40 жаштагы, 50 жаштагылар дагы карыз болуп калып атышпайбы? Алар өздөрүнүн балдарынын алдында дагы өздөрүн карыз сезишет. Мен татыктуу тарбиялаган жокмун, окута албай калдым жана башка ушул сыяктуу. Жана карыздын дагы бир себептери бул ата тектен, ата энебизден келе жаткан карыздар болушу мүмкүн. Ал кандай карыздар? Качан ата тегибиз, мисалы, илгери жанагы кулакка тартуу болгон, билесиздерби? Репрессия болгон, ошол убакта биздин ата именно чоң аталарыбызда өтө чоң коркунуч болгон. Эгер мен бай болсом, жаман экен, бай болсом, бул коркунучтуу экен, бай болсом мени өлтүрүп кетет экенин деген сыяктуу нерселер болгон үчүн биз ошол нерселерди кайталай беребиз, уже чоң акчадан коркуп баштайбыз. Ошондо эле алардын ар кандай туура эмес кылган нерселери, мисалы, биринин аялын бир талашкандар болгон, биринин мал мүлкүн тартып алган жана башка ушул сыяктуу нерселерди эмне кылат? Ошолордун урпактары тартат экен да. Көрдүңүздөрбү? Эгер биз жаман бир нерсе кылып койсок, демек биздин балдарыбыз төлөйт экен. Туура. Көрдүңүздөрбү? Ошондой эле карыздын себептери өтө көп. Дагы айтып берсе, бул жерде 1 саат, 2 саат айтып койсо болот. Карыздар жөнүндө гана. Демек ар бир темага ушунчалык басым жасаш керек экен. Жогоруда айтып кетпедиңизби? Ата тек боюнчачы. Ата тек боюнча дагы эмне жөнүндө, эмнелерди айтып бере аласыз? Мисалы үчүн, ага дагы көбүрөөк басым жасаш керек экен. Жогоруда айткандай эле түгөй тандоодо дагы ошол нерсе көбүрөөк маанилүү экен, дал ошол нерседе. Ооба, азыр көбүнчө эле ата тек десе элдин баардыгы эмне үчүн ата текке сыйынышыбыз керек? Биз сыйынбайбыз. Биз болгону изилдейбиз, себеби биздин каныбызда, именно да, ар бирибиздин каныбызда, айрыкча кыргыз элинде айткан, атасын тааныбаган, ата тегин тааныбаган бул кул деп айтылган да, жет атасын билбеген кул деп айтылган. Бирок бара-бара биздин азыркы жаштар унутуп баратат ошон үчүн. Бирок баарыбыз ошол ата тектен эле келе жаткан урпактарыбыз да. Демек биз дайыма эстей жүрүшүбүз керек. Жет атабызга чейин прям билишибиз керек, ким болгон, алардын жашоосу кандай болгон. Себеби алардын каны бизде болгон үчүн, билесиздерби, жанагы оорулар кайталанат, мисалы, атасы, чоң атасы рак болуп калса, ошонун небереси рак болуп калышы мүмкүн, балдары рак болуп калышы мүмкүн. Ар кандай кан оорулары негизи эле кенен тараганда ошол сыяктуу эле биздин каныбызда ар кандай коркунучтар, мисалы да, ар кандай жанагындай карыз сезимдер жана башка ушул сыяктуу
толтура нерселер кан аркылуу өтөт экен. Ай бирок биз ага баягы терең изилденбегендиктен көбүнчө маани бере албайт экенбиз да. Ошон үчүн көзгө көрүнбөгөндүктөн, изилденбегендиктен аны эч ким мойнуна алгысы келбейт жөн гана. Ошон үчүн жанагы разбордо эмне үчүн ушундай болуп атат дегенде көбүнчө биздин 5-чи атабыз, 6-чы атабыз, 7-чи атабыз бизге чыга берет. Ушундай бактысыздыктар мисалы 5-чи тайэне көп бала төрөп, көптөгөн баласын жоготуп алган болушу мүмкүн да. Анан эмне кылат? Бала төрөдөн уже коркот. Урпактарын бала төрөсө жоготуп алат дейт ага. Көрүп атасыздар, азыр бизде 1 бала төрөп, 2 бала төрөп, же болбосо таптакыр төрөй албагандар аябай көп да. Мисалычы, вот ошолор именно ошолордун жашоосун акырындык менен кайталап келет. Көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн карыз болуп атат дегенде дагы именно ошол жака чейин барып келсек болот ата текке чейин. Ушундай болгон, ушундай жаман нерселер болгон деген сыяктуу. Ошон үчүн биз ар бир ата текти кабыл алышыбыз керек. Себеби алардан биз энергия алып турабыз, алардан биз мээрим алат экенбиз. Мисал келтирип кетейин, жөнөкөй тил мененчи. Бул баарыбызга түшүнүктүү болушу. Мисалы энергия деп атабыз. Энергия бул мындайча айтканда ток деп койсок болот, Вот, электричество, Мисалы бул вилкага саясыз, бул жакта лампа күйүп атат. Ошол лампа күйүш үчүн демек эмне? Ток керек. Бизге деле бул розеткадан бизге чейин бул эмне? Жолдо уже ток бар. Ток бар. Ток демек ата тектен келе жаткан биздин каныбыз, энергиябыз да. Эгер ошонун ортосунда бир кандайдыр бир үзүк болсо, эмне болот? Лампа күйбөйт. Ошол сыяктуу эле ошол үзүктү биз издейбиз да. Кайсыл жерден үзүлгөн? Кайсыл жерден эмне болгон? Мисалы атасы баласын каргап койгон учурлар болот. Ошолордун баардыгы разбордон билинет. Көрдүңүзбү? Атасынын баласы туура түшүнгөн эмес, баласы менен атасынын мамилеси болбой калган ошол убакта эмне? Атадан бала энергия албай калат дагы, баягы ток ортосунан үзүлөт. Анан эмне? Лампа күйбөйт. Биз жашоодон кыйнала беребиз. Ошон үчүн терең изилдеп көрүшүбүз керек. Эмне болгон? Эмне болгон? Жакшы. Анан Гүлзарчы, азыркы учурда дал ушул Кыргызстанда мен муну окутуп жиберем, мен сен жашооңду өзгөртөм, мен сага деген жөн эле 0дон баштап миллионго чыгышты үйрөтүп салам дегендей окутуучу эжелерибиз көбөйүп кеткендей да. Анан сиздин дагы алардан айырмачылыгыңыз эмнеде? Билимиңиз кандай? Ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз эже. Ооба, бир четинен элдин өнүгүүсүнө бул эң сонун болуп атат. Канчалык ошондой үйрөтүүлөр, канчалык ошондой коучтар көбөйгөнү бул эң сонун, бул эң туура нерсе. Себеби канчалык үйрөтүүчүлөр көп болсо, ошончолук биздин элибиз өнүгөт. Биз ага эч качан каршы болбошубуз керек. Мен дайыма ал нерсени колдойм. Менин башка коучтардан айырмам, биз именно терең изилдейбиз. Жөн гана мындай кыласыңар деп эле айтып койбосо, именно практика жүзүндө берем мен дайыма. Техникаларымдагы именно сабактарым бар да, сабактар кыска, именно биздин жашообузду өзгөртө турган сабактар. Мисалы, жана ар бир адамга индивидуалдуу разбор жасайм. Менин башкалардан өзгөчөлүгүм ошондой. Мисалы, азыр көпчүлүгү сиз айткандай акча иштөө максатында бир группага 1000ден 2000ден арзан курстар, да, 2000ден жана башкандан көп кишилерди алып алат дагы, аларга же жооп бере албайт, аларга терең билим бере албайт, үстүртөдөн. Байгылар рекламаны өтө хайп кылып туруп жасап коюшат, темасы сонун, бирок ичине кирсең эчтеке жок да. Ал эми менде болсо 6 айлык окууларым 6 айга созулат. Жөн гана 1 ай үстүртөдөн иштеп койбостон 6 ай кыска именно доготер жашоону өзгөртүүчү техникаларды гана берем. Ашыкча нерселер ал жакта жок. Ал адам раз ачып алат да, өзү каалган убакта ошол техникаларды кайталап жатып эле жашоосун толугу менен өзгөртүп алса болот. Ушул убакытка чейин дал ошол кванттык психолог болгонуңузга канча убакыт болду же? 1,5 жыл болуп калды, бирок психологияда почти 10 жылдан бери жүрөм. Демек 10 жыл деп кое берели. 10 жылдан бери канча адамдын жашоосун өзгөртүүгө жардам бердиңиз? Мен 10 жылдан бери өзүм эле жүргөм психологияда, бирок терең билим алып, диплом алганыма мынакей 1,5 жылдан ашып баратат. Ал эми эл менен иштешип, элге ошол техникаларды таратып, элдин ийгиликтеринин себепчиси болуп келе жатканыма ровно 2,5 жыл болду. 2,5 жылда канча адамдын жашоосун өзгөрттүңүз? 10 миңден ашуун адам өтө сонун ийгиликтерге жетишти, результаттар өтө көп. Чынында өтө көп. Карыздардан кутулуп аткан, мамилелери оңолуп аткан, күйөөсү менен аялы жарашып аткан, жумуш ордуларын өзгөрткөн. Айрыкча мен Москвага барганда ошону эле айтып кетейин, себеби мигранттар аябай көп бизде. Москвага барганда мен
бир максат менен барам. Москвадагы айымдарды Кыргызстанга алып келүү, именно аларды бактылуу кылуу, алар деле Кыргызстандан деле жакшы акча тапса болот. Ошол нерсени аларга үйрөтүү үчүн Москвага барып, чынында мен ар бир кетип атканда цель коюп кетем, максат коюп кетем. Мен ушул барганда 20 айымды Кыргызстанга алып келем деп. Чынында эле ошончо айым Кыргызстанга билет алып, чынында келип жатышат. Демек, мигранттардагы дал ушул өзүбүздүн өлкөгө алып келүүгө салымыңыз чоң экен. Же бул да болсо абдан чоң өлкөбүз үчүн да кылган эмгегиңиз деп да билсек болот. Деги эле мынакей айтып калбадыңызбы, ажырашуу депчи. Азыркы тапта карап турсак, үйлөнгөндөрү дагы көп, алга эле эмес, ажырашкандар андан көп болуп атат. Ажырашуунун башка себептери эмнелер болуп атат деп ойлойсуз? Ажырашуу азыр баарыбызда эле көбүнчө эле 90% сүйүү деген эмне экенин билбейбиз. Сүйүү бул жылуулук, сүйүү бул мээрим. Көбүнчө эле азыр мен айткандай ата-энеси таштап кетип аткан балдарды, ата-энеси тарбиялай алган эмес, ата-энеси иштеп жүрөт, баласы үйдө отурат. Мисалы биздин ата-энебиз деле именно ушул биздин поколение кыйналып атат да. Биздин ата-энебиз дагы именно биз чоңоюп келе жатканда Москвага кетишкен, башка жактарга кетишкен, же болбосо мектепте иштеп, 2-3 жумушта иштеп, эптеп балдарын багыш үчүн балдарын таштап, балдарына мээрим бере алышкан эмес. Ошол балдарында мээрим жок болгондон кийин эмне кылат? Ошол сүйүүнү, ата-энесинен ала албаган сүйүүнү башкалардан издеп көрүшөт. Бирөөгө үйлөнүшөт, ал жерден сүйүү албетте таба албайт. Себеби ал адамдын сүйүүсүн эмес, именно ата-энесинин сүйүүсүн издеп аткан болот да. Жакшыраак ойлоп көрсөңөр, айрыкча аял кишилер дайыма күйөөсүнө эмне кыла берет? Сен мени сүйбөйсүң, сен мени мынтпай жатасың, сен мага бере албай жатасың деген өтө көп претензия коет да. Себеби өзүнүн энесине болгон претензиясы аябай көп. Айрыкча кыздарда жакшылап ойлонуп көрсөңөр, именно өзүбүздүн энебизге кандай претензияларыбыз бар. Ошол эле өзүбүздүн энебизге айта албаган претензиялардын баардыгын жолдошубуздан чыгара берет экенбиз да. Көрдүңүзбү? Айрыкча азыркы ажырашуулардын себеби ушундай болуп жатат. Көп претензия бар, сүйүү жок, жылуулук жок просто. Жылуулукту кантип тапсак болот? Жылуулукту биз ошол бизде ар кандай практикалар бар, жанагы мен айтпайм, сабактарда именно практикалар бар, проработкалар бар, бул өзү менен өзү иштөө. Эгер адам өзүнө өзү ал жетпей жатса, албетте өзүнө өзү башкарган эң кыйын. Негизи биз башка бирөөлөрдү өтө бат башкара алабыз да, кыйынбыз, башка бирөөгө акыл үйрөткөндү жакшы көрөбүз. Ал эми өзүбүзгө келгенде биз көбүнчө өзүбүздү башкара албайбыз, өзүбүзгө акыл үйрөтүү кыйыныраак болуп калат да, өзүбүзгө баш ие албайбыз. Вот ошондой өзүбүзгө өзүбүз алыбыз жетпей калганда эмне кылабыз? Разборго келебиз. Разбор аркылуу биз ата-энеден баардык ата тектен мээрим сүйүү алып алсак болот. Жакшы. Негизи эле сиз азыр сүйлөп атсаңыз, эмнегедир бирөөлөргө окшоштуруп кеттим да. Интернет тармактарына да баш багып көрсөк, ал жакта сиз өзүңүздүн катталуучуларыңызга болгон жакшы бир постторду көбүрөөк алып чыгат экенсиз. Анан алардын ичинде өзүңүздүн чечингениңиз дагы бар экен. Бул Гүлзат Мамытбекти тууроо эмеспи? Эмнеге болбосун? Эмнеге мен чечинбешим керек? Эмне үчүн чечинесиз мисалы? Эмне үчүн чечингенге болбойт? Себеби бул жөндөн-жөн чечинүү эмес. Бул деген именно сексуалдык блокторду алып салуу. Сексуалдык блоктор деген бул тыюулардан арылуу деп койсок болот, Бизде аябай тыйып чоңойтушкан, сага болбойт, сен кызсың, сен түз отур, сен көп сүйлөбө, сен катуу күлбө деген сыяктуу айрыкча кыз кишилерге өтө катуу тыюу салып чоңойтушкан. Ошолордун баардыгынан арылганда гана айымдар бактылуу болот. Ошолордун баардыгынан арылганда гана миллиондогон акчалар келип баштайт. Сексуалдык блоктордон арылуу бул миллиондорду табуу. Демек, чечинсең эле сага миллиондор келет экен да? Ооба, эмнеге болбосун? Болот. Мисалы үчүн азыркы айтып калбадыңызбы? Биз кыздар ушундай рамкадабыз депчи, ооба, туура айтасыз негизи эле. Бизди чоңойткондо ошентип чоңойткон, анан сиздин азыр чечинип атканыңызды көрүп жолдошуңуз эчтеке дебейби? Мисалы үчүн жолдошуңуз тыйбайбы? Жолдошум өтө түшүнүктүү адам. Мен жолдошум аябай терең ыраазымын. Мени дайыма колдойт. Бул деген ошондой сабак экенин билет, себеби мен жана психологияны окуп атпаймынбы? Именно бизде дагы сексуалити деген, именно сексуальность боюнча 3 ай окутат. Бул атайын бир курс. Мен окуп жатканда жолдошум экөөбүз чогуу практика кылабыз сексуальность боюнча. Себеби эркектен энергия алуу деген дагы атайын практикалар бар. Эмнеге болбосун? Жолдошум аябай туура түшүнөт. Бул элдерди да ачуу. Өзүм гана ачуу эмес, элдерди ошол нерсеге чакыруу. Сизди көбүнчө эле Гүлзат Мамытбек 2 деп коюшат экен. Эмне себептен ушундай атка коюп калдыңыз? Мен Гүлзат Мамытбекти дайыма колдойм. Азамат эгер
колдорунан келишсе жасашсын. Гүлзат Мамытбек кандай десем өтө күчтүү айым. Мен өтө кандай десем сыймыктанам, себеби өтө көп тилди билет, мотивация берет. Өзү айткандай кыргызды тургузуп аткан именно Гүлзат Мамытбек. Мен дайыма колдойм. Негизи ушу Гүлзат эжекебиздин айтканы бар, кыргыздар шалпый багыла, кыргыздын айымдары шалпый багыла тургула депчи. Мындай карап турсаң, чындыгында кыргыздын айымдары жолдошум таап келген нерсе менен эле отура берем деп үйдө отурат, өзүн карабайт, анан жолдошу башка бирөөгө кетип калганда гана аттиң деп өкүнүп калат да. Айымдар дагы өзүн кантип табыш керек, айым өзүн канткенде таап алат? Айым эң биринчиден өзүн сыйлаш керек, өзүн барктап башташ керек. Өзүн барктаган айым башка бирөөнү да барктай алат, өзүн сыйлаган айым башка бирөөнү да сыйлай алат. Эгер өзүңдү өзүң сыйлай албасаң, сени эч ким сыйлабайт. Ошон үчүн эң биринчиден биз өзүбүздү сыйлаганды, өзүбүздүн баркыбызды көтөргөндү үйрөнүшүбүз керек. Кээ бирлер мисалы үчүн дал ушул сабактарыңыздын бирин айтып калбадыңызбы? Жолдошуңа кантип мамиле кылуу керек, ушул боюнча дагы сабак алып барам депчи. Бизде мисалы үчүн уялып беришет да. Ошондой айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Жолдошунун астында айым кандай болуш керек? Жолдошунун астында айым дайыма эркекти бийик коюш керек. Себеби эркектин бийиктигин канчалык кабыл алган сайын эркегибиз ошончолук күчтүү болот. Сиз айткандай, жолдошум таап келет, жолдошумдун таап келгенин гана мен жейм дебестен дайыма жолдошубузга жардам беришибиз керек. То есть биз дагы иштеп, биз деле аракет кыла берсек болот. Өзүбүздүн кийимибизди өзүбүз таап кийип, боёнуп, сиз айткандай үйдө гана эмес, то есть эшикте гана эмес, үйдө дагы дайыма боёнуп, өзүбүздү эмне кылышыбыз керек? Дайыма аккуратно тыкан алып жүрсөк, албетте биздин жаныбыздан жолдошубуз эч жака кетпейт. Эң башкысы өзүңүздү сыйласаңыз эле жолдошуңуз эч жака кете албайт. Жакшы. Азыр карап отурсак, ушунчалык көп билимге ээ болупсуз, анан сиздер дагы баягы тажрыйба алмашуу үчүн башка жактарга барып окуп турасыздарбы? Азыркы учурда дагы эмнелер менен алек болуп атасыз, ошол боюнча айтып берсеңиз. Эң туура айтасыз, ушул квантовый психология боюнча мен мынакей 1,5 жылдан ашуун окуп, уже диплом алып, бүтсөм деле азыр дагы терең изилденип атам. Квантовый психология үстүнөн эле. Сочиге барып, Москвага барып, жана ушул чет өлкөлөргө барып окуп келип атам. Анан жакында элдерди мен Ысык көлгө алып кетип атам. Себеби Ысык көлүбүз абдан касиеттүү. Именно ошол жактан биз жанагы мен айткандай психологиялык практикалардын жардамы менен сексуалдык блоктордон арылып, энергиябызды көтөрүп келүү үчүн кетип атабыз. Бул менин практикам. Биз жайында дагы барып келгенбиз. Жайында бизде барып келген кыздар ар бири результат алышкан. Эң чоң результаттар бул үй алган кыз болгон. Ошол убакка чейин канча жыл иштесе да таптакыр квартирага жетпей жүргөн кыз ошол жактан келгенден кийин 1 айдан кийин квартира алып болгон. Белектерди алышкан, iPhone 14-төрдү белекке алып атышат. Жигиттерин таап атышат, турмуш куруп атышат. Деги ошол көлгө барып келгендердин баардыгы сонун результат алышкан. Жакшы. Мисалы үчүн азыр сиз менен чогуу биргеликте көлгө барыш үчүн эмне кылыш керек? Сиздердин окууңуздарга катышыш керек? Ооба, жөн гана катталыш керек, анан барыш керек. Бардык нерсе да ошол нерсенин ичине кирет. Мынакей эже негизи эле ушул билим алуу бул эч качан кеч эмес. Анан 10 жыл мурдагы Гүлзарды эстесек. Кандай эле? 10 жыл мурда 2012-2013-төр анда негативге толгон, бактысыз, көздөн жаш аккан, элдин баардыгына дарынган, баардык нерседен корккон, айрыкча эркектерден аябай коркунучтар көп болчу. Себеби мен да башыман ажырашуу өткөн, менин башымдан көптөгөн карыздар өткөн да. Бирок өз күчүм менен өзүм аракет кылып, өтө көп нерселерге жетиштим. Анын бири жанагы көптөгөн карыздардан кутулдум. Ошол эле программа менен азыр элге берип атпайм, техникалар деп. Ушул техникаларды өзүм колдонуп баштаганда өтө сонун турмушка чыктым. 2 кызым бар болсо дагы өзүм даже кандай десем, кыялдан албаган турмушка чыктым жолдошко. Менин ийгиликтерим абдан көп, чынында. Чейин жана кийин деп айтып отурсам 180 градуска менин жашоом өзгөрүлгөн. Анда мынакей негизи эле 2022 көпчүлүгүбүз үчүн, деги эле өлкөбүз үчүн аябай ийгиликтүү жылдардан болду. Анан дал ушул сөзүбүздүн аягында жыйынтык чыгарсак эже, 2022 эмнеге жеттиңиз жана эмне жоготтуңуз?
2022 менде өтө сонун ийгиликтер болду. Жанагы именно квантовый психолог деген дипломумду алдым эң биринчиден. Өтө көп элдердин ийгиликтеринин себепчиси болдум. Кыргызымдын Мырзайымы намын алдым. Сыймык, Улут Сыймык деген намды алдым. Кванттык психолог номер 1 деген сыйлыкты да именно ушул 2022 алдым. Жана кыргыз элиме кандай десем, мурункудан дагы көбүрөөк себепчи болуп, мурункудан дагы күчтүүрөөк билим берип жатам буюрса. Жоготконуңуз? Эчтеке жоготкон жок, алдым. Только алдым. Жалаң гана алганды билесиз. Квартиралуу болдум, 2 машиналуу болдук. Деги айта берсек аябай көп. Ийгиликтүү жумаң күндөлүгүн чыгардым. 2022 мен үчүн өтө ийгиликтүү жыл болду. Жакшы. Алдыдагы пландар кандай? Мынакей дал ушул көлгө алып барам деп жатасыз. Андан сырткары мүмкүн азыр эми айымдар көбүрөөк көрүп жаткан болсо, алар кайрылалы дейт, бирок каражат жагынан бир аз аксап турган болсо, ал жагынан бир аз арзандатуу же болбосо кандайдыр бир конкурстарды уюштуруп, кандайдыр бир айымдарды окута аласызбы? Жардам бере аласызбы? Ооба, албетте менде бир айда 2 жолдон сөзсүз түрдө бекер сабактар, бекер вебинарлар өтүп турат. Андан сырткары эң арзан сабактарды дагы 2 айда бир мен сөзсүз түрдө түз эфирден берип турам. Ал 1 айлык сабактар, эгер айымдар аябай кыйналып жаткан болсо, ошол эң арзан сабагыма деле катышып, ошол жактан деле сонун результаттарды алса болот. Демек мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк толугу менен бардыгына жеткиликтүү менин сабактарым. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Дал ошол көптөгөн айымдарга абдан чоң мотивация берип, көбүрөөк жардам бергенди дагы да болсо уланта бериңиз. Анан ошол жаңырган жылда жалпы кыргыз элине, өзүңүздүн окуучуларыңызга жүрөктөн чыккан жакшы каалоо тилектерди айталы. Эң биринчиден силерге Solo Media ыраазычылык билдирем, чакырып, кызыгып, ушунча сонун суроолорду берип, сиздер дагы эл үчүн кызмат кылып жатасыздар, ыраазымын силерге. Экинчиден мен кыргыз элиме ыраазычылык билдирем. Менин кызматым, менин билимим сиздер үчүн, кыргыз элим. Мен сиздерди аябай жакшы көрөм, мен сиздерди сыйлайм. Сиздер бар үчүн мен ушундай Гүлзар болуп атым чыгып атат. Сиздер бар үчүн мен ушундай сыйлыктарды алып атам, ушундай деңгээлге жетип атам. Жаңы жылда мен сиздерге каалайт элем, карыздардын бардыгын артка калтырып, көп акчага ээ болуңуздар, чың ден соолук каалайм, узун өмүр жана үй бүлөңүздөргө бакыт каалайт элем. Жакшы эжеке. Сизге дагы чоң рахмат. Бар болуңуз, баштаган ишиңиз ийгиликтүү болсун. Көптөгөн айымдарга жана дагы биздей жаштарга жардамыңызды берип жүрө бериңиз. Жалпы биздин катталуучулар үчүн андан сырткары эң жакшы комментарий жазган айымдардын бирөөсүнө эжекебиздин атынан бекер сабак деп айталы. Буюрса, эгерде сиз ушул эжекебиз менен дагы да болсо билимиңизди арттырып, же болбосо карызыңыздан кутулуп, өзүңүздүн ордуңузду тапкыңыз келсе, анда Гүлзар эжекебиздин атын кошуп, Solo Media порталынын YouTube каналына мыкты каалоо тилек жазыңыз, дагы телефон номериңизди сөзсүз түрдө калтыра кетиңиз. Эжекебизден бекер сабак аласыз. Сиздердин кызматыңыздарда Таңнуру Молоева, амандашканча. Саламат калыңыздар.